Жашоо деген не? Өлүм деген не? Жашоо деген ыктыярлардын берилүүсү. Өлүм деген ыктыярлардын алынуусу. Өлгөндөн кийин болду, ыктыяр алынды. Эми окуй албайт бул. Кармай албайт, сүйлөй албайт, уга албайт, баса албайт, отура албайт, күлө албайт, ыйлай албайт. Ыктыярдын бардыгы алынды. Берилген ыктыярдын бардыгы алынды, бүттү. Буда ыктыяр жок эми. Жашоо кандай? Ыктыярлардын берилгени. Мен ыктыярым менен келдим. Сиз деле ыктыяр менен келдиңиздер. Мен азыр сүйлөп атам. Сиз угуп атасыз. Мага сүйлөгөнгө ыктыяры бар. Сизге укканга ыктыяры бар. Бул жашоо деп коет. Эгерде өлүм болсо, сүйлөй албайбыз, уга албайбыз. Ошого жакындап атабыз. Жашоонун шамы күн сайын азайып баратат, азайып баратат, азайып баратат. Өмүрүбүз кыскарып баратат, ахиретке жакындап баратабыз. Бирок дагы деле эске келбей эле кетип атабыз.